тренер жакшы бир тренер таап келдик. Бул Гүлназ Таналиева. Гүлназ, эми камераңарды ачып койсоңор, силерди баары көрсө жакшы болмок. Гүлназ менин окуучум. Гүлназ менин окуучум. Мыкты кыз. Бул университетте окуп жүргөндө бирге тренингтерден өтүп, ошол учурларда эле жанагы бир жолдун кызыктуу опыттарын бөлүшүп баштаганбыз. Гүлназдын кыялы бар, Монтессори школа ачам. Анан Инстаграмда болсун, социалдык тармактарда болсун, аябай сонун эксперименттер жасайт. Steam билим берүүдө Монтессори башка нерсе, анан Steam башка нерсе деген нерсе эмес. Жалпы максатты экөө тең бирдей көздөйт. Бирөө башка метод менен кетсе, бирөө башка метод менен кетиши мүмкүн. Жыйынтыгында Steam тармагында билим берип жаткан болот. Анткени Монтессори деле критикалык ой жүгүртө алган, креативдүү ойлорду жүгүртө алган, коммуникация кыла алган, командада иштей алган балдар тарбиялайт. Ошон үчүн сиздерге бир аз өзгөчөлүк болсун деп бул сапар ушул Монтессори жөнүндө 1 саат бою бизге Гүлназ өзүн тааныштырып биринчи, анан презентация бар экен, ошо менен бөлүшүп, өзүнүн билими менен бөлүшүп кетет. Анан таанышып алыңыздар, группада кошуп коем кааласаңыздар. Көп пайдасы тиет деп ойлойм. Аябай жаш кыз, бирок өзүнүн балдары менен ушундай сонун эксперименттер жасайт. Мен көбүнчө карап мындай баа берем да. Баарыбыз эле билген эксперименттер болушу мүмкүн, бирок бул кыз эч тайманбай ушундай аракет кылып жүрөт. Жакында дагы өзүнүн школам ачат деп кыялданат экен. Буюрса болсун. Гүлназ, сөз сенде. Эже, саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер, эжелер. Жакшы айтат. Угуп атабы, эми угуп атабы? Жакшы угуп атат, ооба, жакшы эле. Жакшы эле угуп атат. Гүлзир эже, рахмат, сиз ушундай бизге шанс берип, жол көрсөтүп, баягы кыялдарыбызды орундатуу максаты боюнча тренинг өткөргөндө өзүмө дагы мындай мотивация алдым. Биринчиден сизден мотивация алабыз, университеттен тааныйм. Анан биринчиден мен атым Гүлназ Таналиева, Сапат мектептеринде англис тили мугалими болуп эмгектенем азыркы учурда. Анан бул Монтессори боюнча негизи атайын бир билим алып, же болбосо бир университетти бүтүргөн эмесмин. Азыр кошумча эле мындай сертификат алып атам, буюрса колума дагы ала элекмин, бирок азыр ушул метод менен иштеп, баягы эффективин көргөн, натыйжасын көргөнүм үчүн өзүмдүн балдарымды да колдонуп келем да. Үйдө 3 балам бар. Анан ошолорду колдонуп, анан тажрыйбасы аябай жакшы болгон үчүн, эффективдүү болгон үчүн анан бизде баягы видеолорду көрүп, анан Сапат мектептеринде дагы биздин администрация тарабынан да сунуштар болду. Бизге дагы катары өтүп бере аласыңбы деп, анан ошол боюнча иштеп, англис тилди дагы баягы Монтессори методу менен, анан балдарга кантип эффективдүү өтсө болот деген бир натыйжада бүгүн сиздер менен ушул тема боюнча сүйлөшөйүн дегем. Иш алып барам азыр ушул Монтессорика кружок катары кирем сабактарга. Биринчиден слайдымды көрсөтөйүн Гүлзир эже, атайын сиздерге слайд дайындап келдим эле. Монтессори эмне негизи ушул эме берейин дедим эле да. Маалымат берейин. Ооба, сен уже колхозсуң? Эме бөлүшсөң болот экраныңды. Ооба. Уже көрдүк. Бул жерге бир атайын жакшы тема, баарыбызга тиешелүү бир жакшы тема тандап алдым. Монтессори ыкмасы баланы телефондон алыстатуунун натыйжалуу ыкмасы деп. Анткени азыркы карап көрсөк, баардык эле апалардын проблемасы эмне? Бала үйдү чачпасын, бала баягы ысыкты кармоо албасын, же болбосо бир колун кесип албасын кайчы менен, же оозуна бир нерсе салып албасын деп эле, же кийимдерди чачпасын деп телефонду берип эле тынч отургузуп койгонго аракет кылабыз. Бирок на самом деле мы сами знаем, что бала деген телефон ушунчалык балага зыяндуулук алып келерин, көзүнө зыян экенин, сөөктөрүнө чейин зыян экенин билип туруп эле биз ушундай нерсени кылат экенбиз.
Ушул теманын үстүндө баягы апаларга да пайдалуу болсун, не только апалар, баягы мугалимдер деле кантип таасирдүү иш алып барыш керек, мисалы ушул метод менен системди дагы сизден үйрөнгүмүз эже, аябай араштырып, изилдеп ушул жакта эме кылдым, жакшы экен. Сиз айткандай окшошуп кетет экен. Анан кийин баягы өз алдынчалыкка, эркиндүүлүккө үйрөтөт экен. Бүгүнкү темабыз ушу Монтессори ыкмасы менен баланы кантип телефондон алыстатыш керек, баланы кантип самостоятельно кылып эркиндигин баягы өз алдынча иш алып баруусун өнүктүрүү максатында баягы натыйжасын көрдүм деп атпаймынбы өзүмдүн балдарымдан. Ушул боюнча айтып берейин, билген эмелеримди. Бул экинчиси, бул Монтессори деген ким дейт. Монтессори деген Гүлназ кечиресиз. Эми F5'ти басып коесуңбу полный экранга? Болду? Презентация жок болгон жок. Ылдыйда турат жанагы кружка окшогон сыяктуу. Мага баары көрүнүп турат. Бүт эмелерин, слайддар и жанагы главный пейдж. Азыр. Эмичи? Саламатсыздар. Биттен басыш керек го, аны битти басып туруп показ слайдов дегенде. Оң жакта Гүлназ ылдыйда эме турат. Ошону бассаңар, масштабтын жанында компьютерге окшош турат го. Ошону басың. Ошону басың. Эми көрүндү? Басыңыз ошону. Бастым. Жок. Слайд-шоуну басыңыз. Слайд-шоуну басып туруп, анан сначала дегенди бассаңыз. Слайд-шоуну бассаңыз. Баш жагында турат. Анимациядан кийинки. Үстүндө. Үстүндө. Кайсы? Ошол анимациядан Главный менюда турат го, слайд-шоу, анан ошону бассаңар, бул жактан сначала деген чыгат. Сиздер текшо деген линейкага барыңыз. Слайд-шоу дегенде бассаңыз. Таппай жатам. Кайсы жагында турат? Болуп турбайбы оранж? Мен башка компьютерден кирип атат элем, ошон. Мейли, жөн көрсөтөрсүң, көрүнүп атат бирок. Көрүнүп атат. Ооба. Кечиресиздер. Негизи Монтессори деген ким дейт? Бул Монтессори деген өзү бул италиялык врач, педагог, агартуучу деп окудум. Бул 1870-жылдан 1952 жылдары жашаган атактуу биринчи педагог врач экен, эмедеги Италиядагы. Ал ошол убакта больницада иштеп жүргөндө буга жанагындай психологический жактан жабыркаган, же болбосо жана аутизм балдар, ушундай жакшы өнүкпөгөн, жакшы сүйлөй албаган балдарды туш келип, анан бул өзүнүн методикасын ойлоп таапtыр, кантип баланы өнүктүрсөк, жөн эле мисалы эки баланы салыштырып, бирөөсү түшүнөт, бирөөсү түшүнбөйт. Анан биз кантип баланы өнүктүрсөм болот деп биз ушул Монтессори методун ойлоп таап, бул сенсордук бир методду ойлоп таапtыр. Сенсор дегенде бул баягы кол көрүнүп атат, колдун, буттун мондай эмелери бар го, чувствительный органдарыбыз, акаса бардыгы биздин баш мээбиз менен, бардыгы тамырлар менен связаны экен да. Колдуку болобу, буттуку болобу, мисалы бир колдун сенсор эмеси мындайынан связанный болуп келип, бир тамырга келип такалат экен. Бул кандайдыр бир натыйжасын берет экен. Анан бул Монтессори методу менен ушундай баланы өнүктүрөлү, өз алдынча өнүктүрөлү деген максат менен Мария Монтессори өзүнүн методикасын ойлоп, баягы жакшы жетишпеген балдарды эки жакка бөлүп туруп, жетишкен балдар өзүнчө, жетишпеген балдар өзүнчө. Анан ошол боюнча эмне кылыптыр, балдарды сенсорный mental skills'тарын өнүктүрүп, анан тиги жакшы жетишкен балдардын уровенине жеткизген экен да. Анан ушундай бир метод менен бул дүйнө жүзү боюнча бир чоң популярдуу бир методика жараткан экен да. Ошон үчүн бунун методу азыркы учурда дүйнө жүзүндө 100 жылдан бери колдонулуп келеткен. Азыр ошонун баардыгын биз недавно бир семинар болду эле, бир агай айтып берди.
Мария Монтессоринин методун өнүккөн өлкө, капиталисттик өлкөлөрдө балдарды садикке берип атканда обязательно Монтессори метод барбы? Сенсорный кандай оюнчуктар бар, кандай тамак аштар жейилет, оюнчуктардын мындай вредный эмелери жокпу, бүттүгүн баарын байкаштырып, анан кийин балдарын садикке берет экен да. А биздин Кыргызстанга 10 жыл болуптур келгенине. Азыр ошо Бишкекте бир садик бар экен, ада элүү эле окуучу окуйт экен, именно Монтессори садиги. Анан биздин Жалал Абадда биздин Келечек деген бир садик бар экен, тоже садик бар. Мен азыр балдарымды ошол жака берем. Тоже мындай жөнөкөй оюнчуктар жок ал жерде. Көбүнчө ошо жыгач, Монтессори методуна тиешелүү жыгач оюнчуктар, баягындай 3D деп коет го, китептер, ошол жактарын байкадым. Аябай жакшы бир метод, натыйжалуу бир метод экен. Ошон үчүн бунун ушул Монтессори методу дүйнө жүзүндө эң популярдуу, эң натыйжалуу ыкма болгон үчүн көптөр кызыгып келишет экен. Ошол анан кийин дагы бир айта кетчү нерсе Монтессори ыкмасында эмне эң негизги нерсе эмне? Монтессори ыкмасындагы эң негизги нерсе бая баланы тыйбай, эркиндик жаратып балага, мисалы айтып атпаймынбы? Ысык балам болбойт сага. Балам оозуңду күйгүзүп аласың, же үйлөп же, китепти айрыйсың, китепке тийбей деп ушинтип көп тыйып биз балдарыбызды баягы өзүнүн эркиндигин өстүрбөйт экенбиз да. Анан кийин чоңойгондо баягы эмнеге оюңду айта албайсың, эмнеге тартынасың деген нерсенин баардыгы ушудан келип чыгат экен. Ошон үчүн бул методду мисалы биздин Кыргызстанга акыркы 10 жылдарда колдонуп келет экен. Ошон үчүн үйдө отурган апаларга баягы балдарыңызды кечке тыя бербей, үйрөтүп, телефонду эле карматып койбой, сенсордун моторикаларын өнүктүрүп, эме кылсак дагы, ушул метод менен дагы иш алып барып, эме кылсак, жардам берсек балдарыбыздын аябай пайдасы тиет деп ойлойм. Анан кийин бул могу жерде айтып атат, концентрация, баланын концентрациясы, мисалы бир сүрөт тартып атса, Мария Монтессоринин айткан сөзү бар экен, концентруйтесь на развитие в ребенке хорошо, когда вы плохо, просто не останется места деп атпайбы, жанагы, мисалы бала бир сүрөт тартып атса, дейт, сүрөт тартып атса, биз келип сүйлөсөк, баланын концентрациясы жоголуп кетет экен. Же болбосо бир оюн ойноп атса, аны дагы биз бая биринчи очередде баланы сыйлоо сезимин өзүбүздөн биринчи башташыбыз керек экен. Мисалы бала жана конструктор деген оюнчуктар бар го, ошо менен үй жазып атса, же башка бир нерсеге аябай кызыгып, бир самолет жазып атса, биз бас тамак ич, же болбосо кел мультик коюп берем деп бир сүйлөп салсак эле, бул Мария Монтессоринин бир методунун бир эң негизги бөлүгү баланын концентрациясын бузбашыбыз керек экен. Концентрациясы бузулдубу, бүтүп бала до конца иш алып барбайт экен, ошол кылып аткан нерсесин эме кылбайт экен, бүтүрбөйт экен. Бул биринчиден кылган ишин аягына чыгарбайт, экинчиден жоопкерчиликсиздикке алып келет, үчүнчүдөн баягы жартылай иш деп коет го, ошол бул ошондой негиздерге алып келет экен да баланычы. Ошон үчүн биринчи эркиндик, баланы эркин өстүрүүгө, экинчиден болсо экинчи баланы сыйлоого, үчүнчүдөн ошо кылып аткан ишин баалап билүүгө үндөгөн жакшы бир метод экен. Угулуп атабы өнүм? Ооба, угулуп атат. Анан бул жерде Монтессоринин ыкмасы деген эмне? Ыкма деген методу. Кандай ыкмалары бар, негизги ыкмалары кайсылар колдонулат экен? Мисалы садиктерде, же болбосо атайын бир Монтессори жана балдарды өнүгүү эмелери бар го, центрлары бар го. Бизде азыр көп ушул методдун алкагында бизде көбүнчө жана IT балдарды кичинекейинен эле бизнес болсун, балдарым тил үйрөнсүн, же балдарым эң эркин мисалы бир иш алып барсын деген сонун бир курстар ачылып атат, бирок баардыгы эле такалып келип, бул Монтессори ыкмасына келип такалат экен да. Балага Монтессори ыкмасы деген эмне? Бул Монтессори ыкмасында балага эмне алып келет дейт? Бул биринчиден жана мен айтып аткан баланы сыйлоо экен эң негизгиси. Экинчиси өзүн өзү өнүктүрүү, анан эрте өнүгүү, анан эркиндик. Бул балага эмне берет?
мисалы биринчиден баланы биз сыйлаганга үйрөнөт экенбиз. Балам, сен мисалы чачасың, үйдө бир эмелерди салып коебуз го, апалар билет, күрүчтү же болбосо гречканы баягы кухняга кирет, бала кирет, аны кармаласа, жок, сал чачасың дейбиз. Же полкасын ачса, мен мисалы ошондоймун да. Полкасын ачса, эмне издеп атасың, кел мен алып берейин дейм. Баягы өзүнчө иш алып барганга жардам бербей, кайра могуну носкең могу жерде турат, мону кий деп, мисалы эркек балдар болгон үчүн көбүнчө ушинтип кеткем. Анан кийин бул методду ойлогондон кийин, ал изде өзүң каякта экенин билесиң. Мен багыт бергенге үйрөндүм. Бала мону кийем десе, жок, аны кийбейсиң, могуну кий десем дагы бул менин тандоом болуп калат экен. Баягы психологдордун айтымына караганда дагы биз баланы көп сыйлабай, эмне кылабыз? Биз өзүбүз тандап берип коет экенбиз да, апаларчы. Мисалы могуну кийип барам, садик кетсе, жок, үшүйсүң, могуну кий деп кылсак дагы бул дагы баланы сыйлабаганга үйрөнөт экенбиз. По-любому, мисалы баланы кичинекейсиң деген максаттагы Монтессоринин бир жакшы бир методдорунун бири, кандай десем, кичинекейсиң, сага болбойт дегенибиз дагы туура эмес экен. Баланы чоң эле бир кишидей көрүп, анын оюн, мүнөзүн, баардык кылык жоругун бир чоң эле адамдай кылып сыйлап, анан кийин тандаганга биз уруксат беришибиз керек экен. Анан өзүн өзү өнүктүрүү, мисалы баягы айтып атпаймынбы, гречканы же болбосо бир күрүчтү же болбосо бир нерсени кармалап көрүп атса, чачасың, тийбе, же оозуңа саласың, жеп коесуң дебей, чогуу өнүктүрсөк дагы бул мелкая моторикага жакшы экен да. Кармалап көрөт экен. Бул гречка, бир нерсе кашыкка салып, азыр бул жакта да бир биз жасаган упражнениялардан бар, сиздерге көрсөтүп кетем. Үстүртөн айтып кетейин. Бул гречка, бул күрүч, бул мисалы фасоль, бул картошка деп кармап көрсөк, таанытыш керек экен да. Анан бала кармабаса, тааныбаса, булдай нерселерди алыстан эле, үстүртөн эле баягы изден билбейм деп өзүнө болгон сезимин, ишеничин арттыра албайт биринчиден. Экинчиден, баягы тааныбай эле билбей калышы мүмкүн экен. Анан карматып бардыгын практический, УПЖ деп коет го, практическая работа, все равно иштетип, бул телефон деп айтып койгон башка экен, телефонду жазап көрсөткөн башка экен. Терек деп айтканда деле башка экен, бирок теректи көрсөтүп, сүрөтүн тартып, керек болсо барып жазасаң дагы, бала баягы visual деп коет го, picture dictionary дейт го. Мисалы көрүп калган нерсесин көз тутуму дагы бул баланын мээсине болгон натыйжасы дагы көбүрөөк болот экен. Анан эрте өнүгүү, мисалы балам англисче сүйлөсүн дейбиз, же болбосо орусча санаганды билсин дейбиз, же болбосо тигинсин, минсин, көп нерсени эрте баягы окуу жактан өнүктүргөнгө аракет кылабыз. Бирок эмнеге үй жыйнаса, сен үй жыйнаба, колуң суу болот, колуңду салба, же болбосо кайчы менен кесем десе, кайчы менен кеспе, колуңду кезип алышың мүмкүн деп баягы багыт бербестен биз эмне кылабыз? Кийин албайсың, кел мен азыр топчулап берем дейбиз. Мисалы бул практический работалар, өзүбүздүн эле күнүмдүк турмушта болуп аткан нерселер, ошолордун баарына тыюу сала берип, эрте өнүгүүсүнөн дагы алып коет экенбиз да балдардычы. Балалык эмелерин билбейт экенбиз да. Баягы чувстволорун ойгото албайт экенбиз. Мисалы биз кичинекейбизде, өзүбүз деле бул жерде чоң эле эжелер, кичинекейбизде баягы баткактан торт жасап ойночук, же болбосо бир үй жасап ойночук, эшиктен каарларды жеп, кармалап көрчүк. Азыркы балдар андай балдар жок. Азыр бизге караганда акылдуу балдар чоңоюп атат. Кар жеген бала көрбөйбүз, мисалы. Эшиктен баткак таптаза болуп ойношот. Булар оюн ойнобой эле эмне кылат? Наоборот, телефонду кармашат, же телефондон жакшы мультик ачып берсең дагы TikTok көрөт, же болбосо жана Among Us деген башка эле бир нерселерди көрөт. Булардын баягы ой жүгүртүүсү эмнегедир бар технологияга азгырат экен дагы, биз өзүбүздүн күнүмдүк эле нерселерден балдарды супсак калтырат экенбиз да. Эрте өнүгүүсүнө жол бербейт экенбиз. Мисалы, илгери биз возможность жок болчу, бутуң байла десе, өзүбүз бутубузду байлап, носкибизди өзүбүз кийип болчук, мисалы. Азыр деген балдарыбыз эмне кылат? Наоборот, бутуң байлап бер дейт. Чоң эле балдар, мен мисалы мектепте иштегеним үчүн билем. Буттарын байлай албаган, ботинкаларын байлай албаган балдар бар. Чачтарын мисалы
кой берип жүрөт кыздарыбыз, чачтарын жакшы жыйналбаган кыздарыбыз бар. Даже тамакты кайсы кол менен жеп, кайсы кол менен жебеш керек экенин билбеген окуучуларыбыз бар. Ошонун баардыгы бар такалып келип, эне мектебине келип такалат экен да. Ошон үчүн балдам сен мынтип кыла албайсың деп айтпастан, биз өнүктүргөнгө аракет кылышыбыз керек экен. Кичинекей нерселерге тыюу салбай, мисалы үтүк болсо, үтүктөп, полотенцаны үтүктөп, бала мынакей бул ысык, бул менен үтүктөсөк мындай болот, түшүндүрүү жолу менен эринбестен баягы нерселерди жасатсак болот экен. Анан 3-чү, 4-чү ыкмасы бул эмне берет, эркиндикти берет. Бала жазап бүткүчө бул сенин тандооң балам. Мисалы, бир кел үй жазайлы, үйдүн крышкасы кызыл болот, же болбосо жашыл болсо, үйдүн крышкасы да жашыл болобу, давай сары кылып боёйбуз деп баягы эркиндик бербейт экенбиз да балагачы. Же болбосо мен кызыл шым кийем, үстүмө башка кара кофточка кийем десе, эми ушул праздникке да кара кофточка кийип баралы, давай мону кий. Балага эркиндигин дагы деле алып коет экенбиз да. Ошон үчүн биз балдарыбызды негедир биринчи ушинтип тыя берсек, баягы эркиндигин жоготот, өз алдынчалык иштөөсүн, баягы бардык нерсени сурап калат бизден. Анан кийин кандай десем, баягы бир кыргызда бир эме бар го, макал бар го, жолборс болуп өскөн балаңды мышык кылып тарбиялабагыла дейт го психологдорчу. Ошон үчүн айтат экен, балдарыбызды кечке эле тыя берсек, апам деп сурайт, апа мынтип кылайынбы, апа тигинтип кылайынбы, же болбосо апама жаксын деп калат экен да. Өзүнүн эркиндик баягы сезимин жоготуп алат экенбиз. Ошон үчүн ушул Монтессорини аябай, Мария Монтессорини аябай сыйлап калдым. Негедир мындай методдорун жакшы туура колдонсо, балага эмеси пайдасы аябай тиет экен. Мисалы, могу жерде биз өзүбүздүн күнүмдүк турмушта эле балдарым менен да ойнойм. Анан кийин сабакта 1-2, 3-чү класстарга кружок катары да киребиз. Биринчиден мисалы могул жерде көрүп атасыздар, көрүнүп атабы сүрөт? Ооба. Ушул сүрөттө мисалы эмени чакылдырсак болот. Мисалы кашык, же болбосо вилка, же болбосо кухняга тиешелүү нерселерди. Бул жерде кантип тамак жеш керек? Оң кол менен тамак жеш керек, сол кол менен тамак жеш керек. Баланын эмоциясын түшүндүрүп, мисалы бул жерде обычный эле жипти оозуна байлап коюп, сүрөттүчү. Анан аркасынан жипти чогултуп, ким биринчи чогултат, бул баягы шамдагайлыкка үйрөтөт. Тамакты до конца жеш керек, кайсы колго бычакты кантип кармаш керек, же болбосо кайчыны кантип, кайчы дейм да, вилканы кантип кармаш керек. Ошол боюнча бир оюн болгон, жарышуу мынтип жипти түрүш керек. Бул дагы бир Мария Монтессориден алынган методдордун бири. Анан могул жерде мисалы машина жасадык. Машинада болсо, бул кадимкидей эле баклажкалар. Мисалы, бул методдо обязательно бир жаңы нерсе ойлоп табуу методу болуп аткан үчүн, мисалы, өзүнүн креативность колдонуп интернеттен издесек, сонун упражнениялар бар экен, именно Мария Монтессорин деп. Бирок буга каражат кетирбей эле, үйдөгү эле нерселер менен, мисалы, күндү жазап, баклажкалардан эле, кадимкидей эле альбомдун бетине эле ушинтип чаптап берип, баягы бырап сезип, бала, мисалы, кел, ача албайсың сен баклажканы, мен ачып берейин, сен төгүп аласың, мен куюп берейин дебей, ошонун баардыгын үйрөнөт экен. Заодно бул жерде светтерди да үйрөнсө болот, кандай машина экенин үйрөнсө болот, светофордун кайсы убакта өтүш керек, кайсы убакта токтош керек, кайсы убакта даярданыш керек. Ушунун баардыгы, күн кандайсы күн нуру чачат, кандай нур чачат, күн чачса кандай энергия алабыз, ошонун баардыгын оюн аркылуу эле үйрөнүүчү, бир балага эркиндик алып келүүчү. Анан кийин эч убакта бала билесиң, билбейсиң деп бөлбөй, баягы ойноп атканда көрүү сезимин өнүктүрүп, заодно кармалап, практическая работа, кармалап ошентип өнүктүрсө, баланын эч убакта унутпайт экен. Анан могу жерде сенсор, Мария Монтессоринин эң алгачкы, эң жакшы көргөн ыкмаларынын бири сенсордук ыкма деп аталат. Бул сенсордук ыкмасы, мисалы, шариктин ичине бирөөсүнө фасоль салат, бирөөсүнө ун салат, бирөөсүнө дагы бир нерсе салат. Шарикке дагы салып отурамбы деп
эринишибиз мүмкүн, бирок баланын баягы акылдуу болсун, балам сезимтал болсун, балам мисалы бардык нерседен жетишсин десек, мисалы если могу Монтессоринин методу боюнча баланын могу колдун моторикалары если өнүксө, анда бул бардык сабактардан эме болот экен, жетише алат экен. А если жок, бала жумшак болсо, могул жерлери өнүкпөсө, анда письмо, кол жазмасы дагы начар болот экен, эс тутуму дагы бат, мисалы балдар айтат го, неге жадыбалды бат эле жата албайт, тиги бала бат жаттайт, тиги бала бат жата албайт десе дагы ушунун баардыгы связан экен Монтессоринин эмесине боюнча, методунун айткандары боюнча. Анан могул жерде шариктерди салып, ичинде эмне бар, мисалы по картинкам көрсөтүшөт. Мисалы моунун ичинде фасоль болсо, кармалап көрүп, фасоль бар, баягы бир эле кармалап көрүп сенсордук моторикасын эле өнүктүрбөсө, бул жерде сүрөт аркылуу дагы фасольду үйрөнөт. Фасолдон эмне жасаса болот? Бул жерде мисалы унду салып, ун ушундай болот экен, ундан эмнелерди жасаса болот, ун каяктан келет, ошонун баардыгын баягы өзүңүздөрдүн креативностьуңузду көрсөтүп, эме кылса жакшы болот экен. Анан кийин негизги билим берүү принциптеринде Монтессоринин азыркы учурда аябай популярдуу болгондуктан бул ушул ыкманы ар кандай жол менен өнүктүрсө болот экен да. Монтессорин өзүнүн чыгармачылыгын, андан кийин дагы бул популярдуулугуна таянып, бул эмесилер принциптерди 8 принциптери бар экен. Негизи принциптери көп экен. Анын эң алгачкы фундаменталдык бул 8 принциптерин жазып чыктым бул жерге. Менталдык өнүгүүсү, сенсордук өнүгүүсү, өз алдынчалык, эркиндүүлүк, иши баардыгы медицина менен тиешелүү, медицина менен связанный сонун методдор экен. Бирок кайсынысы жаксап, сиздин балаңыздын өзүңүздүн кемчилигине карап, ошого жараша өзү каалаган ыкманы тандап, негизи баланы өнүктүрсө болот экен. Бул бир гана баягы ыкмада бир гана буну каяка алып барып өнүктүрөм, кантем дебесе, атайын бир өзүнө бир чакан место даярдап, балам сабак окуган, ар бир балага сабак окуган бир место даярдап, бул если өнүгөм десе, бир чакан бир өзүнүн эмеси болуш керек экен, местосы болуш керек экен да. Ошол жерге келгенде бала жөн эле келбестен үй тапшырма аткарам, бул жер менин өзүмдүн местом, китеп окуйм деген бир өзүнө тиешелүү бир местосы болуш керек экен да. Назайым кечирип коюңузбу, 6 слайдты кайра көрсөтүп койсоңуз. Ооба. Эң негизги фундаменталдык принциптерди табууга болот. Азыр ошол принциптерди айтып берем. Именно кайсы принциптер экен. Ушул слайдыңарды группага таштап коелосуңар, себеби бизде интернет слай болуп, бир үнүңөр угулган жок да магачы. Хорошо. Ошол эмени айтып атам эже, Монтессоринин көп эле принциптери, көп эле методдору бар экен. Анан бул жерде ушул Анан кийин көп эле принциптери бар экен. Анан биз акыркы ошол эң негизги бул эме стилиндеги популярдуулук жараткан, баягы айтып атпаймынбы, өнүккөн мамлекеттер эмнелерине карап балдарды тандашат, то есть садиктерди тандашат, окуу жайларды тандашат, ошол боюнча эме кылган бир жакшы принциптерин бул жерге алып келдим. Негизи интернетте да көп. Азыр мен ошо бир эмеде дагы Россияда бир медициналык мугалимдер үчүн атайын ачылган Мария Монтессоринин методу боюнча дагы садиктеги мугалимдер, тарбиячылар окуй турган бир жакшы иш эмесин таап алдым эле, семинарын. Ошол жакта бүтсө дагы буйруса эме кылам го, бөлүшүп Гүлзир эжеге айтам, группага таштап коет балким. Анан бул жерде ошол эң негизгилердин бири бул ачылыш жолу менен үйрөнүү дейт. Мисалы, ачылыш жолу менен үйрөнгөндө кандай? Ачылыш жолу менен үйрөнгөндө бул Монтессоринин атайын өзүн бир эле отуруп эле, мисалы, түздөн түз байланыш экен да. Өзү бир
жаңы нерсени, креативность, жаңы нерсени ойлоп табып, практикалык бир ачылыш жасаш керек экен да. Мисалы бир эле кагаз берип койгондо, бала кандай десем, мисалы бир кагазда мен сиздерге көрсөтөм азыр, могу цифралардан, балким цифралардан бир сиздерге көрүнбөй атат окшойт. Цифралардан бир эме тап десе, сандарды креативность бир ойлоп тап десе, любой бала ошол жерден ой жүгүртүү максаты менен, любой эле бир цифрадан бир сүрөт ойлоп таба алышат экен да. Өзү бир ачылыш жолу менен креативность ойлонуп, баягы логикалык ой жүгүртүүсүн эмне кылат, өнүктүрүү максатындагы мыкты бир көрсөткүчкө алып келсе болот экен. Мисалы, бир баланын сүрөтүн тартса, чачтары мындай эме круг не деп койчу, жанагындай тармал чач кылса, бул тармал чач бул жерде кайсы цифраны тапса болот? Тармал чач менен бул жерде 3 цифрасын тапса болот. Көзүн тоголок кылып чийсе, көзүнөн кайсы цифраны тапса болот? Көзүнөн 0 деген цифраны тапса болот. Мисалычы, оозунан ооз тартат, оозунан кайсы цифраны тапса болот десе, мисалы мындай кылып чийип, 8 же болбосо 2, ушундай бир ачылыш жолу менен жөн эле бир нерсеге алып келбесен, бир жаңы баланын өзүн дагы ой жүгүртүүсүн иштетип, өзүн дагы эме кылыш керек экен. Ой жүгүртүүсүн иштетиш керек экен. Анан экинчиси бул билим берүү чөйрөсүнө даярдоо дейт. Мисалы, биз билим берүү чөйрөсүнө кантип даярдайбыз? Монтессори ыкмасында атайын даярдалган бир чөйрө болуш керек экен да. Мисалы, жөн эле балам кел оку дегени менен атайын ыкма балдарга түзүп беришибиз керек экен. Мисалы, бул жерде таблица болуш керек, бул жерде бир алфавит болуш керек, бул жерде атайын сенсордук оюнчуктар болуш керек, бул жерде мисалы жаныбарларга тиешелүү бир парта болуш керек, бул жерде бир библиотека болуш керек деп, ошол кабинетке киргенде же ошол үйүңүздө бир комнатага киргенде бала ошол нерселерди мындай связанный болуп туруш керек экен да. Бул жерде мисалы бир эмени берсе, салфетканы берсе, мисалы, бул жерге мынтип чийип койсо, көрүнүп атабы сиздерге? Мындайдан чийип койсо, бала салфетканы бүктөгөндү үйрөнөт. Анан салфетканын үстүнө эле, мисалы, кашык менен же болбосо бычактын сүрөтүн тартып койсо, бала тамак ичип атканда бычак кайсы жерге туруш керек, вилка кайсыл жерге туруш керек, же болбосо кайчынын сүрөтүн тартып койсо, кайчы кайсы жерге туруш керек, ушинтип өзүнүн бир чөйрөсү болуш керек экен. Ошонун баардыгы кайсы жерде кандай метод менен турат, кайсыл жерде киргенде кандай нерсени колдоно алам. Мисалы, китеп кабинетке кирди, китеп кайсы жерде туруш керек, ошонун баардыгындай чаржайып болуш керек экен да. Балага дагы бир биз үйгө деле киргенде бир бул комнатада кружка турса, бул комнатабызда оюнчуктар чачылып жатса, бир мындай дискомфортно бир нерсе болосуң го, баары жыйнактуу бир жерде болсо, баланын деле ошол психологический даярдашыбыз керек экен да. Атайын үйрөнүү, билим берүү үчүн бир комнатасын, же болбосо атайын бир чөйрөсүн даярдашыбыз керек экен. Анан үчүнчүсү бир конкреттүү материалдарды колдонуу. Именно балага эмне үйрөтөм, санаганды үйрөтөм десе, конкреттүү бир материалдар болуш керек экен. Мисалы, санаган үчүн эмне үйрөтсөк болот? 5-6 алманы алып келип, бүгүн биз 5ке чейин санаганды үйрөнөбүз. Же болбосо эмнени үйрөтөбүз? Өңдөрдү, светтерди үйрөтөм десек, атайын кагазтарды алып келип, могу кагаздар менен кезип биз машина жасайбыз дагы, светтерди үйрөтөм десек болот. Же болбосо оңой эле нерселерди, өзүңүздөрдүн креативностьтарды колдонуп, бир конкреттүү иш алып барам, баламдын мисалы жаттоо сезимин өнүктүрөм десеңиз дагы, ар кандай бир конкреттүү жакшы бир жөн эле чаржайып бир оюнчуктарды эмес, же болбосо кереги жок эле бир нерселерди кээде сатып алабыз. Ошондойлорду эмес, керектүү, пайдалуу нерселерди, логикалык мышлениясын өстүргөнгө, кайсы жагы пайдалуу, кайсы жагы зыяндуу, ошонун баардыгын конкреттүү бир материалдарды колдонушубуз зарыл экен. Эң негизги ыкмалардын бири. Анан баланын жеке тандоосу. Мисалы, базарга бардык, оюнчук алам десе, сен мындай машинаң бар да, балам, сен давай мондай ал деп, ал кымбат экен, болбойт деп биз алып берип коюшубуз мүмкүн. Же болбосо
курчак алам десе, кара буну чачы саксаянын курчак экен, давай сен могундай ал деп бул балага жеке тандоосун бул чекеге коюп өзүбүздүн тандообузду алып берип коет экенбиз да. Ошон үчүн эң негизги ыкмалардын бири ушул 8 принциптин ичинде дагы жеке тандоосу бар экен. Биз балдарга тандаганга, баягы эркин оюн айтууга, анан өздөрүнүн мнениясын сыйлаганга эме болушубуз керек, түрткү беришибиз керек экен. Biz aldığımızda beğen ol diyeceğim. Түшүнбөй калдым. Улантып берейинби? Ашыкча звукту өчүрүп койсоңуздар тоскоол болбойт. Ооба, уланта бериңиз, башка жактарды сүйлөй берди окшойт. Макул. Анан бул жерде мисалы бул жерде оюнчу ойноп атканда дагы мисалы упражненияларды карасаңыздар, биз англис тилинен ойногонбуз. Мисалы монтип сүрөттөрдү чыгарып келип, бала ботинка байлай албаган окуучуларга монтип ботинканы байлатып үйрөткөнбүз. Же болбосо баягы таза ботинка болсо деле карматып, үйрөтүп, ошентип эме кылса да болот экен. Анан могу жерде барабан оюнчуктар бар. Бизде мисалы үйдө жатат го, балдардыкычы. Ошондо бул жөнөкөй эле оюнчук тандабастан ушундай жыгач оюнчуктарды тандаганга аракет кылыш керек экен да. Жыгач, кийин дагы сынып калса, сынып калбайт да бул оюнчуктарчы. Кийин дагы кызыгы кетип калса, бир канча убакытка сактап коюп, алып коюп, анан кийин кайра келип алып берип койсоң дагы бала эч убакта тажабай кайра улантып ойной турган оюнчуктарды алышыбыз керек экен. Бул жерде мисалы барабан оюнчуктар болсо, бул жерде светтерди, өңдөрдү үйрөнөт балда оюнчук аркылуу. Анан могул жерде жана эме бар го, жукай кийиз, не деп койчу эле, жукай кийизден дагы сүрөттөрдү чаптап, санаганды үйрөтсөк болот экен. Могул жерде болсо соединять эткендерди үйрөтөт. Мисалы помидор менен помидорду, бул дагы логический мышлениясына аябай пайдалуу. Мисалы бала кийимдерди үйрөнөт турган болсо, футболканы эмне дейт, мен англис тилинен сабак берген үчүн мисалы t-shirt десек, футболка десе, мынакей балага футболканын сүрөтүн тартып же кесип чаптап, ошентсек дагы баягы көзү менен көрүп, колу менен кармаласа дагы баланын эс тутумуна аябай жакшы пайдасы тиет. Бул жерде мисалы балам эрте жаштан эле ушуларды үйрөнсүн, эрте жашта эле минтсин дейбиз, бирок баягы айтканы менен башка, анан кийин кыймыл аракет менен кылып, жасатып берген бул таптакыр эки башка нерсе экен да. Мисалы кругту айтсак, бала унутуп калышы мүмкүн. Circle десек, мисалы circle эки circle, круг англисчеси, ошону мынтип туташтырса, кескилеп, кармалап көрсө дагы мынакей окшош эле упражнениялар, бирок ушул эле упражнениядан өңдөрдү, санаганды, жазганды, ошондой эле фигураларды, кийимдерди эрте жашта эле биз кармалатып, ойнотуп, оюн аркылуу дагы балабызды акылдуу кыла алат экенбиз. Анан кийинкиси курактык топтор үчүн атайын класстарды бөлүп беришибиз керек экен. Мисалы биз эме дейбиз го, мисалы бардык эле ата эненин милдети бул балдарыбызды ошого турмушка эрте бышсын, бала мисалы мектепке барса башкалардан калып кетпесин, өз алдынчалык баягы өз алдынча самостоятельный болсун, балам собранный болсун, тың болсун, минсин, тигинсин деп өзүбүзгө бир милдеттемелерди коебуз, а бирок самом деле бала үчүн биз эмнелерди кылабыз, мисалы бала үчүн эмнелерди кылабыз. Кака кетип калды, Гүлзиреже? 5-чи слайдта 5 курактык топтор үчүн класстар деген жерде турат. Меники башка нерсе ачылып кетти да, чөтө. Сиздерге ошо слайд эле көрүнүп атабы? Ооба, слайд эле көрүнүп турат. 5-чи топтогу ошо анан кийин ата энелердин мисалы бардык эле балдардын мисалы психологиялык адистердин ушул максатта айтып келишет экен да. Балдарым мисалы өнүксүн, балдарым собранный болсун, балдарым баягы эч нерседен кем болбосун, же болбосо баягы
сабактардан калып кетпесин дейт экенбиз. Бирок баланын эрте жаштан эле баягы эрте жаштагы эле кыла турган нерселерден өзүбүз дагы баягы сыйлап, оюн сыйлап, же болбосо атайын бир эмелер шарттарды түзүп беришибиз керек экен. Атайын бир особый шарт кереги жок экен. Үйдөн эле мисалы топторго бөлүп туруп, Мария Монтессоринин өзүнүн методу боюнча мисалы 0 жаштан 3 жашка чейинки балдарды өзүнчө тарбиялайт экен. 4 жаштан 6 жашка чейинки балдарды өзүнчө, 7 жаштан 9 жашка чейинки балдарды өзүнчө, ал эми 10дон 12 жашка чейин балдар. Бул негизи кетет экен 20 жашка чейин баягы ар кандай жетилген балдар болот да, ар кандай эмелер болот. Ошол жашка чейинки баардык нерсе методдор менен доказывать этип иштеп чыккан экен. Бул баланын баягы табигый кызыгуусун дагы, ар тараптан өнүгүшүнө дагы аябай жакшы өбөлгө түзөт экен. Мисалы ар бир эле бул Монтессори методун ар бир эне эле эч жакка барбай эле, эч нерсе кылбай эле үйдөн эле бир кандай десем, бир партаң балам сенин деп сенсордук оюнчуктарды алып келип берип, же болбосо чогуу жазап, бала менен чогуу кылган нерсе менен айтып койгон нерсе эки башка чоң айырмачылыгы болот экен. Анан бул Монтессори методунда именно ушул жаш курактарды бөлүп атышпайбы? Анан ушул жаш куракта дагы бири-бирин көрүп дагы бала баягы кызыгуусу дагы артып баштайт экен да. Мисалы кичинекей балам бир нерсе кылам десе жок дейбиз, же болбосо балам сен сындырып коесуң, балам китепти тутуп коесуң деп биз баягы көп нерсеге тыюу салып, баягы ата-энелер өзүбүзгө келип эле такалат экен. Анан бала мисалы төрөлгөндө дагы бир 0 жаштан мисалы жаңы төрөлгөн бала 4 ошо мен ушуну билбечкем. Кече эмеден семинарда айтып атат бизге. Айтат 4 айга жеткенде бала 4 ай болот го, төрөлүп, анан 4 айга келгенде баягы шилекей агып, лө деп сүйлөйт го, бир нерселерди сүйлөгүсү келет. Анан бизде баягы кыргыздардын эмесинде тиши чыгып атат, ошон үчүн да шилекей агып атат дейт экенбиз. Самом деле тиши чыгыш үчүн эмес, бала сүйлөгүсү келгенде шилекей агат экен да. Ал тиш менен эч кандай связанный эмеси жок экен. Мен ойлочумун баягы бизде тиши чыгып атат, мисалы тиште келип атат, шилекей агып атат десе, мен дагы ошого ишенет болчумун. Бирок Мария Монтессори айтат экен, 4 айында бул шилекей агат, бул биз мынакей сүйлөйм, бул бурап бир нерсени сүйлөп атканда тили чыгат дегендин белгиси экен, бул тиш чыгат турганын белгиси эмес экен. Анан эмне дегенде ошол баягы Мария Монтессоринин баардык эле бала бакчаларда, баардык эле мектептерде ушундай бир усулду колдонушуп атпайбы? Баардыгы сыйлап. Неге дегенде бул баланын ошол 1 жаштан 3 жашка чейин, 4 жаштан 6 жашка чейин уже доказывать этип, баягы өзү артта калган балдар менен иштеп көргөн үчүн, ошо артта калган баланы именно ушул методдор менен жетиштирип, баягы упражненияларды кылдырып, практика жүзүнө ашырганда, баягы жакшы билген окуучулардын эле уровенине келип жеткен экен да. Анан ошондо баланын сенсордук методу, сенсор скиллы методу эмеси аябай өнүгөт экен. Буну мисалы 3 жаштагы бала менен 10 жаштагы баланы чогуу кылбаш керек экен да. Атайын 3 жаштан 1 жаштан 3 жашка чейин, же болбосо 4 жаштан 6 жашка чейин кылып, атайын бөлүп өнүктүргөнгө аракет кылыш керек экен да. Мисалы чоң эле балага кичинекей бир оюнчукту берсең, ага кызыксыз болуп калат экен. Сенсордук методду өнүкүп атканда дагы баланын 6 жашка чейин өнүгүүсү дагы 50%, мээсинин 50% дагы чоң кишиге караганда бат кабыл алат экен да. Ошон үчүн мисалы бир нерсе жаттатам, же болбосо бир кол жазмасын сулуулайм десе, ошол 6 жашка чейинки эмелери, курактары дагы пайдалуу болот экен. Дагы бул жерде баса айтып кетчү нерсе дагы баягы баланы сүйлөп атканда дагы бул жерде именно 3 жашка, 4-6 жашка чейин жетилүүсү аябай өнүгүп атпайбы? 50%ке чейин кабыл алуусу баягы жакшы деп атпайбы? Ошол жерде дагы мисалы
балам монтип жазасың, же болбосо бул квадрат, бул болсо тоголок деп бир нерсени, любой эле бир нерсени үйрөтүп атканда баланын көзүнө караш керек экен да. Бул жана методдорунун эң негизги бир методдорунун бири дагы баланын көзүнө карап, анан кийин туура так түшүндүрүп берип, бул дагы эң негизги натыйжа, жакшы натыйжа алып келет экен. Мисалы, бала 4 айынан эле бөдөдө, лөлө деп сүйлөсө, биз эмне деп атасың деп баягы мындай кичике баланы туурап, бул бапа, бул болсо кака, бир нерсе деп кичике баланын эмесинде сүйлөйбүз. А бул дагы Мария Монтессори эсептейт, антип бала менен тили чыкпай аткан үчүн ал ошентип атат. А самом деле эрте нормальный баланын эрте баягы ата-энеси баягы бала менен илгиленет деп аткам, эмне деп койчу Гүлзиреже? Алектенсе, нормальный бала 1 жаш 2 айында уже баягы бала басып калат го, 1 жаш 2 ай 3 айындачы. Ошондой эле куракта бала сүйлөп калыш керек экен. Бирок биздин азыр балдар эрте сүйлөдү деп биз 2,5 жаш, 2 жаштарында айтабыз. Бирок нормальный бала 1,5 жаштан ушул 2 жашка чейин сүйлөп калыш керек экен. Бая ошо деле ата-энеге связано экен да. Мисалы, балам бөлөлө десе, биз ошого сүйлөй албайт деп кабыл кылабыз. Бирок самом деле антпеш керек экен, сүйлөй бериш керек экен. Бала кандай сүйлөсө, кандай кабыл алса, ал бизге караганда дагы көп нерсени жакшы кабыл алат экен. Анан бизге караганда дагы сенситивдик чувстволору дагы аябай жакшы өнүккөн болот экен. Мисалы, 6 айлык баланы жаткызып койсо, бир майда бир нерселерди терип, апасы болгон, балалуу болгондор, апалар билет болуш керек. Терип оозуна салып алат, же көздөрү жакшы көрөт дейбиз го. 6 жашта мисалы, 6 жаш дейм да, 6 айлык балдар мисалы терип жейт, же болбосо кармалап оозуна салат, ошол көрүп даам татуу менен бала билет экен да. Ошол убакта биз карматып көрсөтүп, кадимкидей эле чоң кишидей болуп эле ал бала менен сүйлөшсөк, балдарыбыздан жакшы натыйжа чыгат деп айткан экен. Анан балам сен оозуңа саласың, же болбосо ошол курактарда, мисалы 0 жаштан 3 жашка чейин сенсордук өнүгүүсү келишет деп атпайлыкпы. Бул учурда өзүнүн атайын интернеттерден издесеңиздер болот. Именно ушул куракта балдарга эмнени үйрөтсөк болот десе, мисалы, бир кичинекей тарелкага эле рожкилердин түрлөрү бар. Буну бияка деп көрсөтүп, же болбосо кармалатып, карап турабыз да, оозуна салбаганга дай кылып, же топту карматып, же алманы карматып, какайсың деп алып коебуз кейде. Ошонун баарын карматып эле үйрөтүш керек экен. Же болбосо салфеткаларды бүктөп, ар кандай азыр могу жакта оюнчуктар бар, оюнчук дейм да, упражнениялар бар, сиздерге көрсөтөм. Ошол анан кийинкиси болсо биргелешип окуу жана биргелеп оюн алып баруу. Балам сен ойной бер деп кээде оюнчуктарды карматып коебуз, убакыт бөлбөйбүз. Балам мен убактым жок, сага убакыт бөлбөй, анан көп кымбат оюнчуктарды алып берип коюшубуз мүмкүн. Бирок анын баардыгы баягы бала менен баланын баягы муктаждыктарын кандыра албайт экен да. Ошон үчүн бир кичинекей бир оюнчук, бир самолет жасасаңыз дагы, бир конструктордон бир кичинекей үй жасасаңыз дагы, бала менен чогуу кылсаң дагы бул бала үчүн аябай чоң пайдалуу. Биринчиден ата-энеге жакын болот экен, курбу-курдаш болот, окутууга мүмкүнчүлүк берет экен. Мисалы, бала менен тыгыз байланыш, ата-эне менен тыгыз байланышка алып келет экен. Же болбосо өз алдынча баланы оюнчук менен таштап койбой, жанында бирөө болуп, мисалы, бала менен бир жакшы, бир кызыктуу бир атмосфера түзүп бериш керек экен да. Биргелешип окутуш керек экен, же чогуу биргелешип өзүң окуп беришиң керек экен. Же болбосо биргелешип ойын ойнотуш керек экен, же жанына курбу бир жакшы атмосфера түзүп бериш керек экен. Ошол дагы баланын өнүгүүсүнө дагы чоң натыйжасын берет экен. Анан кийин сабактардын үзгүлтүксүз болушу. Мисалы, бүгүн ойноттуң, эртең ойнотпой койдуң. Же болбосо биз бая мектепке деле барганда бир күн келип, бир күн келбеген балдардын результаттары жакшы болбойт го. Мисалы, бир күн сабакка келдиң, башка бир теманы түшүнсөң, эртеси күнү бая түшүнгөн жок да,
келет, анан наркы күнү келбей калса дагы баягы балада все равно бир кандайдыр бир эмесин өзүн кааганын ала албайт да, түшүнбөйт. Ага кошумча бир эме кылыш керек болот. Именно балам өнүксүн, бардык жактан келишсин десек, бир күнүгө 5-10 минутта балага дагы убакыт бөлүп койсок, үзгүлтүксүз болсо дагы бала кызыгуусу дагы пайда болот, анан өз алдынчалыкка дагы үйрөнөт экен. Ушул метод аркылуу сабактардын үзгүлтүксүз болушун дагы ушул Мария Монтессоринин методдорундан эң негизги бир бөлүгү экен. Андан кийин сабак учурунда дагы мисалы бардык мен могу кружок алып барам, анан кийин өзүм эле жазап бардык окуучуларга жазап жетишпейм да, ошон үчүн бир көрсөтүп эле койсом, мугалим же болбосо бир үйдө апалар деле как мугалим да бир жөн эле бир гид катары же болбосо бир көрсөтмөчү катары эле акыркы методдордун бири көрсөтүп эле койсо, бала өз алдынча иш алып барыш керек экен. Бул окуучулардын өз алдынча же болбосо баланын өз алдынча билим алуусуна болгон бир жакшы өбөлгө түзүп берет экенбиз. Анан кийин бул жерде мисалы мынакей Мария Монтессоринин эң негизги бир девизи бар экен: помоги мне сделать это самому. Өзүм жазашым керек, мен жазап берип койбошум керек. Мисалы сабакта тапшырма берсе, арстан жасап келесиң бүгүн балам десе, биз келмесең жаза алмак беле, кел мен жашынакай алып жасап берейин, может 5 алып келесиң деп коюшубуз мүмкүн. Же болбосо поделка жасап келесиңер десе дагы көбүнчө мен байкайм, ата энелер жасап берет, бала андайды жаза албайт. А самом деле бизге баягы эмне, баланын өз алдынчалык иш алып баруусун билишибиз керек, өз алдынчалык иштөөсүн эме кылышыбыз керек, чувствосын ойгонтуш керек, өзүнө болгон кызыгуусун өстүрүш керек. Ошондо бул бала, анан учитель, анан ошол жердеги эмеси атмосфера болот да. Бул жерде бала менен мугалим жөн гана бир эме багыт эле берүүчү болот экен. Анан кийин бул жерде бала бардык нерсени өзү кылганга аракет кылып, өзү кылганга биз түрткү беришибиз керек экен. Бул жерде мисалы бир ойноткон биздин сабак учурунда ойноткон бир методдорубуз, мисалы могу жерге бир жаңгактарды салсак, бул сорттойт да бала. Бул дагы сорттоп, логический мышлениясы дагы аябай пайдалуу. Ол жерден бир кагаз эле чаптап, күндүн дагы сүрөттөрүн тарттырып, мисалычы бул жерде сенсордук чувствосын дагы ойготуп, любой эле нерселерди үйдө эмне болсо ошолорду бир картонкага чаптап берип, мисалы ушул дагы бала менен ойноп көрсөңүз аябай жакшы натыйжасын берет экен. Эмнеге дегенде мындай нерселерди кызыкпайт, балам мүнтпейт же убакыт жок деп өзүбүз эме кылышыбыз мүмкүн, бирок башка кымбат оюнчукка караганда ушул нерселер менен натыйжалуу бир жакшы жыйынтык алып келип, заодно балаңыз менен жакшы убакыт өткөзгөнгө дагы натыйжалуу бир сон ыкмасы бар экен. Биз недавно могу жерде респираторный система, дем алуучу бир органды жазадык эле, окуучуларга аябай жакты. Баягы дем алганда жакшы бир эме углекислый газ эметебиз, анан жакшы аба жутабыз, анан жаман кислород бөлүп чыгарабыз деген эме менен, максат менен балага ушундай бир оюндарды ойноттук. Бул жөн эле бир сатып алган нерсебиз жок. Өзүм убакыт аздыгынан буну распечатка кылып эле чыгарып бердим, бирок сүрөтүн тарттырып, боетсок деле болмок. Обычный эле шарик, могу трубочка, анан үйлөп, өпкө боюнча түшүнүк алып, заодно жазап, биология сабактарында дагы колдонсо болот. Өпкө кантип муурдубуз менен дем алабыз, оозубуз менен кантебиз чыгарабыз, мисалы, ушунун баардыгын түшүндүрүү ыкмасы. Анан могул жерде дагы бир эме супермаркет оюнубуз бар эле. Супермаркетте мисалы бала конфет бир нерселерди менен эле алек болбостон, могу жүгөрү эмне экенин билсин, күрүч эмне экенин билсин, горох эмне экенин билсин, ушунун баардын англисчесин, орусчасын, кыргызчасын үйрөтүп, ошондой бир оюн ойноттук эле. Могул жерде дагы бир жөжө жасап, тоок жасап, анан чыныгы эле жумуртканын ичин алып салып, анан жумуртканы клейтетип могу жерге. Анан келгес балдар бар экен, жумуртка даже эме тоок жумуртка туйт экенин билбеген дагы балдарыбыз бар экен. Анан ошонун баардыгын түшүндүрүп берип, жакшы бир эме кылсак болот экен.
оюн аркылуу балдарга жакшы нерселерди үйрөтсөк болот экен. Анан могул жерде мисалы эң акыркы жолу мындай жөн эле таза сүрөт чыгарып, анан ушул сүрөт аркылуу тиштерди, гигиенаны, кол жуу же болбосо тиш жуу, тиштерди кантип таза жууш керек, тиш дагы баардык органдарыбыздагы ар бир тиш ар бир органыбыз менен связанный болот. Если тиштерибизди таза кармасак, бала кээде тиштерин жугусу келбейт. Апа, эме ачуу экен, зубный паста мындай экен, бүттүбү деп ушинтет го. Ушул оюн аркылуу дагы баланы баягы гигиеналык тазалыкка үйүндөсөк дагы бир жакшы натыйжасын берет экен. Любой эле эмне кааласаңыз, балаңыздын өзүңүз билесиз кандай эмнесин каалап, эмне кемчиликтери бар, эмнесин өнүктүргүм келет, эмне үйрөткүм келет десек, ушул Мария Монтессоринин метод аркылуу эң негизгиси оюн аркылуу эле баардык нерсени үйрөтсө болот экен. Ошол мен аябай деле чоң бир эме катары билбейм, ушул упражнениялар боюнча эле иштеп, эксперимент кылып жүрөм. Азыр кружок өтүп атам деп атпаймынбы? Анан балдарга аябай чоң таасир тийгизет экен. Мисалы, бактерия же болбосо микроб жөнүндө түшүнүктөрдү алат экен. Обязательно колдорун жууйт, тамакка барганда колдорун жууп, керекес балдар бар, колуңа жуугула десе бүт эле сууга тийгизип эле чуркайт. Азыр микроб же болбосо бактерия деген боюнча түшүнүк алышат. Оюн аркылуу үйрөнүп атат да буну дагычы. Ошол боюнча бала дагы эч убакта эмне болот, унутпайт экен. Оюн менен кылса, эч убакта унутпайт экен. Ошол анан эң эле баланын өзүнүн өнүгүүсүндөгү негизги ролду дагы ошол өзү ойнойт экен да. Ал өнүгүү баягы бир нерсени кармагысы келет, бир нерсени жасагысы келет, ошону биз баягы баланын өзүнүн сезимин жоготуп койбой, же болбосо кагып силкип баягы сен кыла албайсың балам, сен азыр сага эрте дебестен оюн аркылуу баардык нерсени эрте жашта үйрөтүп койсо болот экен. Мисалы, өзүмдүн тажрыйбаман айтайын, балам 2 жашында эле сүйлөп баштаган. Ал убакта мен Монтессори методун деле билген эмесмин, бирок ойнотот болчумун. Мындай кичинекей баладай болуп сүйлөтпөй эле, эрте эле ойнотуп, бир нерселерди кармап, кумдарды кармаганга атайын жана эме цветной песоктор бар го, ошолордон үй жазатып, ошентип болчумун. Азыр Кудайга шүгүр, негедир эме эс тутуму жакшы. Ыр жаттаганда, же болбосо жадыбал жаттап атканда вообще кыйналбайм да. Ошол жакшы бир эмеси бар экен, өзүмө пайдасы тийди. Анан до сих пор эле ойнотконго аракет кылам. Анан кийин ошо сиздерге дагы же болбосо үйдө отурган, баягы декретте отурган апалар, убактылары болсо, обязательно балдар үчүн 10-15 минутта болсо дагы бир жакшы нерсе, бир план куруп, түзүп алып, атайын керектүү каражаттарды алып келип, ойнотуп койсо, балабыздын өзүнө эле болгон жакшы бир эме система түзүп берет экенбиз. Эң натыйжалуу, аныкталган жакшы бир система ушул Монтессори методу экен. Ушу мен айткандар боюнча түшүнбөй калсаңыздар же суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Анан китептери, электронный китептери бар, Мария Монтессоринин электронный китептери бар. Кандай эмеге, куракка кандай оюндарды кылыш керек, ошол боюнча да жакшы эмелери бар. Кааласаңыздар мен Гүлзира эжеге берем, ссылкаларды жөнөтөм. Каалоочулар болсо алсаңыздар болот. Ошол башка. Чоң рахмат, Гүлназ. Аябай пайдалуу болду. Бир мугалим катары эмес, мен ата-эне катары угуп отурдум. Көп нерсе мындай түшүнүп өзүмө сабак алдым деп айта алам. Анан мындай карап келгенде STEAM билим берүү тармагы менен Монтессори бир эле нерсе экен. Баланы өз алдынча окуп үйрөнгөн, изденген бала катары чоңойтуу, өзүнүн ою болгон, бирөөнүн оюна сыйырмат көрсөтө дегендей бүт эле башкача терминдер менен, бирок ошол эле нерселер Монтессориде бар экен. Мен ойлойм, биздин мугалимдерге аябай пайдалуу болду деп ойлойм. Мугалимдер эгерде сурооңуздар бар болсо, жакшы комментарийлер болсо, Гүлназга айтсаңыздар жакшы болот. Эң негизги ушул Монтессоринин Америкада жанагы көп эле өнүккөн мамлекеттерде ушул Монтессори ыкмасына карап садиктерге балдарын берет экен деп атпаймынбы? Ошонун эле эң негизгиси бул Монтессори ыкмасынын негизги идеясы баланын дейт өнүгүүсүндө же болбосо жетилүүсүнө атайын бир даярдалган
чөйрө аркылуу бир натыйжа дем берүү экен да балагачы. Анан ушул боюнча иш алып барсак, биз балдарыбызга жакшы бир натыйжа түзүп берсек болот экен. Суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот ушул боюнча. Ссылка китептер болсо мен керек десеңиздер, өз алдымча окуйм десеңиздер, Гүлзира эжеге эметем, жөнөтөм, алсаңыздар болот. Саламатсыздарбы? Гүлназ эжеке, бүгүнкү сабагыңыз абдан сонун болду. Бул негизи убактыңыздарды жөн эле өткөдү жок деп ишенем. Баягы өзүм англисче сабак өткөн үчүн биринчи жолу өтүп атам. Анан эме болдум, сүрдөп, тердеп, башкача болду. Бул негизи сабактычы балдарыбызга эмес, биз негизи ата-энелерге деле өтсөк болгудай сабак экен да. Себеби энди чындыгында ата-энелер мугалимдер кичинеден изденип анча-мынча билишибиз мүмкүн, бирок айыл жериндеги ата-энелер деле бул боюнча маалымат жок, баланы кантип тарбиялаш керек, жана сиз айткандагыдай телефонду карматып коюп, мен тынч отуруп турчу деген эле демеде болобуз да. Бул аябай жакшы экен негизи. Жана өзүңүз айта кеттиңиз го, энелер мектебинде колдонсо болот деп. Мына ушул бул боюнча дагы маалыматтарды бизге көбүрөөк берсеңиздер жакшы болгудай экен да. Ошо Гүлзира эже менен байланышып, маалыматтардан көбүрөөк берсеңиз. Макул, биз Гүлназ менен анда Гүлназдын бул биринчи тушоосу кесилди деп айта алам. Мен ар дайым көрүп жүрөм, бул өз алдынча ушу өзүн өзү өнүктүрүп жүргөн кыз да. Анан кечээ мен сурасам, буга чейин эч өткөн эмесмин деп, анан бирок макулдугун берди. Биз Гүлназ менен сүйлөшөлү, анан эгерде жакшы идеялар чыгып калса, анда сиздер менен дагы бөлүшөбүз. Негизи мындай да, урматтуу мугалимдер, эгерде силер ата-энеңерди чогултуп, Zoom'дан встреча кылабыз, ата-энелер киргиле, ушул теманы мен силерге өтүп берем деп Гүлназ эжеге жазсаңар, же через меня Гүлназ эже сүйлөшүп бер десеңер, мен Гүлназ сүйлөшүп берем. Ал жок дебейт, ал деле өзүнүн салымы Кыргызстанга кошулсун деп, жок десе дагы макул дедиртебиз. Гүлназды макул болот деп ишенем. Эгерде ушундай өзүңөрдүн ата-энеңер менен Zoom встреча кыла турган болсоңор, анда айтыңыздар, мен Гүлназ менен сүйлөшүп, же өзүңүздөр деле байланышып сүйлөшсөңүздөр болот. Ал макул дейт деп ойлойм. Ооба, буюрса пайдасы тийсе эле макул дейм, Гүлзира эже, буюрса. Эмнеге дегенде, баягы айтып атпаймынбы? Мисалы, киргиз балдар бар экен, көрдүм, мисалы, туугандарыбызда деле, же болбосо мындай байкап бир жакка барганда байкап калам, балдар телефон менен тамак жейт экен да. Анан бул нерсе баягындай чоң сүйлөбөйм, бирок өзүм балдарымда андай нерсе жок, телефон бер десең берет да. Көбүнчө ушинтип өзүм алектенген үчүн, балдардан натыйжа көргөн үчүн, анан баягы кружок катары балдарга да кирдим, аябай жактырышат балдар. Бир нерсе менен алек болгулары келет. Я сама деп өздөрүнчө бир тийгизгилери келбейт. Өзүнө болгон таандык сезимдерин да өстүрөт экен. Анан эң негизгиси бул жерде сизге тема тандап атканда да Гүлзира эже телефондон арылтуу методу болсунчу дедик го. Телефон менен эле берип койбой, баланы телефон менен эле нары тынчтандырып койбой, биз убакыт бөлүшүбүз керек экен да. Анан кийин баягы балам мондуп эр жеткенде мондай сонун болсун, оюн айта алсын, жоопкерчиликтүү болсун десек, телефондон алыстатып убакыт бөлүшүбүз керек экен да. Анан кийин чоң балабызды жолборстой болуп өстүргөн кааласак, биз кийин балдарыбызды баягы жалтантып, же болбосо тыйып ушинтсек, биз каалагандай болбошу мүмкүн экен. Ошо. Гүлзира эже, бул Гүлназ эжени группага кошуп коебузбу? Биз ошол жактан маалымат алып алып турабыз да. Макул. Гүлназ деген өзү макул болсо, мен группага кошуп коеюн. Мен дагы ошону айтайын дедим эле. Гүлназ, Гүлзира эже, рахмат, жакшы сабак болду. Анан мен айтайын дегеним, мына бул азыр сабак аябай кызыктуу болду, бирок бүт эле мындай 5-класстан пастактарга болуп калды. Ошон 5-класстан жогорутуку окуучуларга кандай ушул методдорду колдонсо болот деген. Бул жерде топторду айттым, мен өзүм деген балдарым кичинекей болгон үчүн, анан кийин ушул жаштарды болгон баягы темабызга ылайыктуу болупчу. А негизде 10 жаштан 12 жаш, анан 12 жаштан 13 жаштан 15 жаш, 20 жашка чейин кетет экен. Эсли калса ошондой методдор болсо жөнөтүп койсоңор, группага кошуп койсоңор. Эме кылсам болот. Ошол чоңдорго тиешелүү практикалар. Чоңдорго тиешелүү.
биздин класстар бүт эле чоң болуп атпайбы? 5-класстан жогору. Ошондо чоңдорго тиешелүү дагы бир тренинг өткөй аласызбы? Же кандай? Ошо жөнүндө информацияларды бөлүшүп деп атат окшойт эжечи. Ошентип бөлүшүп берсеңиздер деп суранатам да. Макул, Группада анда карап чыгып. Жакшы, эң сонун. Негизи мындай караганда оңойдой көрүнөт, чындыгында эле оңой, бирок ошуга кичине көңүл буруп, ата эне менен, кыз менен, бала менен, окуучу менен алектенип койсок, булардын баары жеңил эле боло тургандай экен. Анда биз чоң класстарга дагы кандай иштерди кылсак болот, кандай чоң класстын мугалимдерине эмне кылсак болот, аны сүйлөшүп көрөлү. Анан мен силерге дагы кабар берем. Жакшы. Гүлназ, группада, чатта аябай сонун сага комментарийлер келди. Пайдалуу сабак болду, мага абдан жакты. Өтө сонун сабак болду, ыраазычылык билдирем деген аябай жакшы комментарийлер келди. Сага ыраазычылык билдиребиз. Азаматсың. Буюрса Монтессори школаңды ачып калсаң, биздин мугалимдер биринчи очередде турат. Мына Монтессори мугалимдери баары. Ушул баардык мугалимдерди жакшы жумушка чакырсаң деле болот деп ишенем. Анан ооба, азыр Гүлназ, биз группадан чыкпай турсаң, мен сени дагы бир иш-чарага кошуп коеюн деп аткам. Урматтуу мугалимдер, биз Steam Day деп белгилеп алып, ошол күнү жакшы бир иш-чара уюштуралы Кыргызстан боюнча деп ушундай бир инициатива баштаганбыз. Анан мен сиздерден суранганым, ар бир мугалим өзүнүн сабагын жазып койсо, мен группаларга бөлөм. Ошол группалар өз алдынча иштеп, өз алдынча бир нерсени тандап алып, ошол нерсени жалпы журтка, элге бир күн онлайн ачык вебинар кылып көрсөтүп беребиз деп пландаганбыз. Мен группага сиздерге жибердим. Ким кайсы группада 3-3төн кылып ар бир адамды группага коштум. Гүлназ эжекени дагы бир группага кошуп койдум. Монтессори бул бир экспериментини кошуп коет, кылып бере алат деп ойлойм. Мен Гүлназга дагы кошумча маалымат берем. Негизи мындай кылабыз, урматтуу мугалимдер, эгерде силер WhatsApp'тан көрсөңүздөр, ар бир адамдын өзүнүн группасы бар. Эми кыла турган нерсе, биз деген сиздер менен бир датаны келишебиз. Ошол датада ар бир команда өзүнчө бир тренинг өтүп берет. Ал тренингдин ссылкасы баарына ачык болот. Мугалим, окуучу, ата эне болсун, ким болсун, каалаган адам кирип, көрүп, уга ала тургандай 1 сааттык тренинг уюштуралы деп жатам. Анан эгер тренингдин аягында силер ким тренинг өтүп берген болсо, ТКМдан сертификат жана аябай сонун Steam Box деген пайдалуу белек силерге келет. Ал Steam Box деген Steam коробка, ичинде эксперименттер топтому бар, жана ошол эксперименттерге керектелүүчү бүт каражаттар ичинде камтылган. Ошону алып, үй бүлөңүздөр менен жакшы убакыт өткөрсөңүздөр болот. Бул сиздерге бизден чоң белек болот. Андан сырткары дагы сертификатыңыздар, ыраазычылык каттар баары сиздерге жеткизилет. Буюрса. Бирок ошо шартыбыз сиздер менен кошо Steam күндөрүбүздү жакшы өткөзө алсак. Эми келиңиздер талкуу кылалы. Биринчи суроо. Датасын кандай кылабыз? Ар бир группа бир күндөн кылып, каждый день тургандай бир серия тренингов кылып коелубу? Же бир күнү параллельно баары өтө берсинби? Гүлзирети Ар бир күн болгондо. Бир күндө параллель болсо окшой кылабы дейт. Негизи группадачы демебиз жокко. Ким менен экенибиз бар жаздыңызбы эле? Жазып койдум, берип койдум. Азыр жөнөттүңүзбү? Ооба. Биз өткөндө мен сизге суранып, ушул боюнча семинар өтсөм болобу деп атпадым беле? Бүгүнкү күнү өттүм да ушул. Анан ушул группадагы Жазгүл, Элиза эжекелер, Тажгүл эжекелер мага ошо өздөрүнүн видеосун, эксперименттерин жөнөттү. Ошо биздин райондун немесин аябай жакты да, муну дагы өнүктүрүш керек экен, абдан сонун экен деген жакшы пикирлер. Ооба, Жазгүл эжекенин видеосун көрдүм. Азыр силерде тренинг болуп атканда бир аз көрдүм. Вообще мыкты болуптур. Бир канча комментариym бар. Жазгүл эжекенин камерасы бир жерде турат да, кымылдабай турат. Мен сунушум, ошол камераны бирөө кармап туруп, колунда кылып атканда колун алып барып көрсөтүп, алсагында алсатып турса, дагы да эффектүүлүүрөөк болот окшойт.
Анткени эжекенин жана самолеттин канаттарын жабыштырып атканда мындай көрүнгөн жок да. Ал эми алыста бир фиксированный бир жерде турган үчүн ал нерсе көрүнбөй калат. Ошон үчүн менин сунушум же эки камера кыласыңар дагы максат адам сенин каяка эмнени жабыштырып атканыңды, эмнеге эмнени кандай кылып кошуп атканыңды көрүш керек да. Что балдарда дагы түшүнүк болсун. Жөн эле алыста туруп камерага көрүнбөй атса, анда дагы неинтересно болуп калышы мүмкүн. Бирок мага жакты. Вообще сонун сөздөрүн уга элекмин, кантип түшүндүрүп берген уга элекмин. Мага азыр дагы бир видео келди. Ооба, видео келди, группага жиберип коюңуздар. Баарына идея болсун. Биринчи суроону азыр тактап кетели. Биринчи суроо бир-эки адамдан сунуш келди. График түрүндө серия тренингов кылалы дейт. Мен да ошого кошулам. Анткени жазгы эжекелердин тренинги болуп атканда башкалар да кошулуп, идея алып, балким дагы кийинкисин өзү даярдык кылат. Анан бул дагы информация бөлүшү болушу мүмкүн да. Анда чечтик. Серия тренингов кылабыз. Эки. Неме темаларды өзүңүз бересизби? Жок, мен бербейм. Тема ошого келдик. Тема боюнча, бул жерде тема болобу, бир экспериментти түшүндүрүп бересиңерби, бир фактты далилдеп бересиңерби, ал силерге калган нерсе. Ошол группа менен силер чогуласыңар дагы, мага понедельникке чейин эмне кылып бересиңер, кыскача маалымат берип коюшуңуздар керек. Мен силердин сүрөтүңөрдү алып, темаңарды алып, ал экспериментке эмнелер керек экендигин алып, баардык группалардын команда кылып группаңарга бир ат коесуңар, теманы тандайсыңар, андан кийин эмне керектелет ошол эксперимент үчүн, ошолордун списогун берсеңер, мен датаңарды коюп берем, анан социалдык медиага дагы жарыя кылып салып коем. Теманы бирок ар ким өзү тандайт. Эгер тема тандаганда кыйналып атсаңыздар, же бир канча тема кошулуп калып, анда кайсысын тандайм деп эки жактуу болуп атсаңыздар, мага лично өзүмө жазып кайрылгыла ушул группабыз деп. Мен силерге комментарий берип, бирге тандашканга аракет кылам. Дагы суроолор барбы? Оңойлойбу шарттары? Тренинг канча мүнөт болуш керек? Тренинг 30-45 минутта, мне кажется, нормально. 1 саат ашып кетсе. Анан эме деп сунуш берейин мен силерге. Темаңарды коюп атканда болушунча аттрактив, өзүнө тарткан тема болсун. Например, мисалы үчүн бул тема мага аябай жакканда, кагаздардан өзү баскан жаныбарлар жасайбыз деген. То есть кагаздан өзү баскан жаныбарды 30 мүнөттө жасаш керек экен да. Бул деле мындай аябай өзүнө тарткан нерсе. Оригами деген нерсе өзүнө на самом деле оригами эле, бирок аны оригами дебей, ушундай башкача бир ат менен сунуштаган, сразу ошол эксперимент тандаган болчук да. На самом деле кирип келгенде ал ошол жөнөкөй оригами экен да. Ошон үчүн темаңарды болушунча кызыктуу кылып коелу. Анан живой болот. Живой болгондо үчөөңөр үч жерден кошуласыңар. Бирөөңөр эксперимент көрсөтүп берсе, бирөөсү сүйлөп берет, бирөөсү жардам берет дегендей ушундай анан кошумчалайсыңар. Мен болушунча ар бир группага ар тараптуу мугалимдерди коштум. Кыргыз тили бир, информатика, математика, география кылып ар тараптуу кылып коштум. Бир теманы ар тараптуу кылып түшүндүрүп берүүгө аракет кыласыздар да. Ошондо гана биз балдарга жанагы математика өзүнчө бир предмет, бул баш өзүнчө бир предмет эмес, жалпы бир нерсени ар тараптуу караган жүрүнөбүз. Суроо келди, кайсы учурда болот дейт. Негизи балдар качан үйгө келип, качан бош убактысы болот. Жанагы бул мындай нерсе болуш керек да. Биз 30 күн бою же 10 күн бою балдарга жагымдуу же пайдалуу убакыт, сабактан кийин пайдалуу убакыт өткөзүүсүнө шарт түзүп беребиз дегендей бир идеология менен кетебиз. Сиздердин оюңуздарча канчага койсок болот? Себеби ата-энелер бош болуп, балдар менен кошулуп, бирге эксперимент кылса, эң болмок да. 8 нормально эле дейм. Мен оюм. Ооба, мен де ойлойм 8 жакшы болуш керек. Ооба, 8 кылалы дагы. Бакка жазды 8 деп, кечинде 8, хорошо. Анда 8ди кылалы дагы.
ошол күнү мен силерге датаңарды коюп берем. Жазгы эжекелердин группасы 17 март болсо, башкалардын группасы 18 март деп подряд 10 күн. Канча группабыз бар экен биздин? Канча группа болсо ошончо группага группадай 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 күндүк экен. Эң сонун вообще супер. 10 күндүк тренинг. Гүлзиреже каникул учуруна коесузбу? Болот. Кайсы учурга кой десеңиздер, ошол учурга коеюн. Бирок мартта бүтүрүп салалы. Марттын Бизде азыр аккредитация деп дагы алактап атабыз анан. Каникул учуруна коюп берсеңиз абдан ыңгайлуу болгон туруда бизге дагы. Хорошо. Анда туура айтасыңар, каникулга коелу, бир аз убактыбыз болсун, силер даярдангыла. Анан эң негизгиси көбүрөөк элге жеткизүү. Силер өзүңөрдүн каналыңар менен бөлүшкүлө. Ар ким өзү менен канал менен бөлүшүп, мен эле сабагыма киргиле эмес, күнүгө 10 күн бою болот, 10 күн бою киргиле дегендей, силерди канчалык көп жайылтсаңар, ошончолук эме болот. Адам көп катышат дагы, ошончолук максатыбызга жеткен болобуз, буюрса. Түткүндө анда келишtik. Ооба, датасы каникул кайсы учурларда? Мен дата алайын. 19-нан башталат каникул буюрса. 18-19-нан башталат. 9-нан марттын 28-ине. 28-ине битет да. Окей, супер. Анда как раз ушинтип баштайбыз. Каникул учурунда балдарыбыз пайдалуу, күнүгө пайдалуу 1 саат дегендей бир терминдер. Бошта болот балдар. Ооба, хорошо, түшүндүм. Анда ушундай кылалы, мен даталарды коюп берем. Бирок мага анда силерге көбүрөөк убакыт беришим керек экен. Анда сиздерге жок. Понедельникке чейин анда мага темаңарды айтасыздар. Ошол теманы мен алып, силердин сүрөтүңөрдү алып, постторду даярдап, даталарды коюп, баарыны бир салышым керек. Элдерге мындай заранее, чтобы они знали, да, кайсы күнү кандай эксперимент болот, кайсы күнү кимдер сүйлөйт, аны заранее берип койсок, элдер дагы ошого карап, кимге катышарыны өзүнчө аныктап алыш керек да. Ошон үчүн мага понедельникке чейин сураныч. Билем аз убакыт калды, бирок өзүнчө сүйлөшүп, ладно, же вторникке же деп айтайын, анда вторникке чейин өзүнчө кабарлашып группадан отдельно сүйлөшүп, бир теманы тандап, аябай парить эткен кереги жок, необычный нерсе болсун деген кереги жок. Колдо болгон, интернетте болгон, силер угуп жүргөн эле эксперименттерди тандасаңыздар болот. Бирок эксперименттер балдарда өз алдынча силерди туура кыла алыш керек. Бир, креативдүүлүккө жол ачыш керек. Именно силердин кылганыңарды эмес, өзү дагы кошумчалай турган бир нерселер болуш керек. Силер айтасыңар да, мен дизайнды мындай кылам, сен кааласаң мындай кыл дегендей дагы шарттар болуш керек. Чтобы жана у всех одинаковый самолет болуп калбаш керек баягындачы. У всех по-разному, бирок самолет дегендей бир түшүнүк. Жана кошелек айтып бергенмин силерге. Кээ биринде акылдуу кошелек, кээ биринде кол менен ачылган кошелек, кээ биринде камерасы болгон кошелек дегендей. Цель кошелек жасоо, бирок ар кимде ар кандай түр болгондо, ушундай бир нерсени эле тапчырсаңыздар болот. Анда суроо жок болсо, группадан суроо болсо жазыңыздар. Суроо жок болсо, баарын түшүнүктүү болду деп ойлойм. Мен группага дагы аз жыйынтыктоочу текст жазып коем. Эмнелер талап кылынат, даталарını жазып коем силерге. Суроо бар? Гүлназдын слайдын дагы жаратып койсо, кайрадан. Ооба, Гүлназды мен группага кошом. Гүлназ өзүнүн слайды менен силер менен бөлүшөт. Рахмат. Ошо чоң рахмат урматтуу мугалимдер. Сиздер буюрса STEM мугалимдеринин биринчи кадамын аттап атасыздар. Бул эң сонун. Жөн эле тренингке катышып жүрбөй, эми үйрөнгөн билимиңерди элге кайтарууга, эл менен бөлүшүүгө убакыт келди. Бөлүшкөндөн кийин анда смело силер айтсаңар болот. Мен Кыргызстан боюнча STEM Day деп STEM тренингтерин уюштурганмын. Ушунча адам катышкан деген силердин портфолиоңорго өзүңөр үчүн дагы чоң бир опыт жана тажрыйба жана плюс болот деп ишенем. Жакшы болушунча креативдүү ойлонгонго аракет кылыңыздар. Креативдүү койгула.
эмне үйрөнөт балдар кыска жазасыңар максатыны и эмне керек ошолорду жазып койсоңор биз аны баарыны өзүбүздүн социалдык тармактардан менин өзүмдүн жеке каналымдан ар бир мугалим өзүнүн жеке каналынан бөлүшкөнгө мүмкүнчүлүк болот. Мен дизайндар даярдап тексттердин үстүнөн иштеп силерге кайра берем. Мен бөлүшкөн нерсени силер деле бөлүшүп болушунда бир цеп катары иштешебиз. Чоң рахмат анда. Түнүңүздөр бейпил өтсүн. Убактыңар үчүн чоң рахмат. Дагы көрүшкөнчө. Жакшы эжеке, рахмат. Рахмат чоң. Сонун болду. Чоң рахмат. Буга чейин өткөн нерселердин баарын эми жакшылап алып чыкканга аракет кылабыз да. Чоң рахмат эжеке, буюрса. Гүлзира эжеке, WhatsApp'тан сабак жөнөтүп койдум, бир көрүп берсеңиз. Ооба, мен көрүп силерге комментарий берем. Макул. Рахмат. Жакшы калыңыздар, көрүшкөнчө. Жакшы калыңыздар. Рахмат Гүлназ, чоң рахмат. Эмне жылаңаш турсуң?